Урматтуу төрага, сиз жогоруда жашка айтып кеттиңиз да. Эдил Байсалов боюнчачы. Чындыгында биздин баш конституцияда жазылганда элдин атынан президент жана депутат гана сүйлөйт да. Элдин атынан сүйлөбөй койгула деген сөзүнө жооп берсин. Эми азыр бул жерде президенттин өкүлү Алмаз Акылжан айтат, ар бириңер өзүңөрдүн укугуңарды билгиле деп. Бул киши дагы төр эмес сүйлөп атат да. Биз укугубузду билебиз. Биз элдин атынан сүйлөгөнгө жана элдин үнүн жеткиргенге толук милдеттүүбүз. Элдин үнүн жеткиребиз да. Элдин үнүн жеткирип сүйлөп атсагынан элдин атынан сүйлөбөй эле койгула деген сөз үчүн жооп берсин. Керек болсо кызмат ордун карашыбыз керек. Каралышын талап кылышыбыз керек. Мындай болбойт дейм. Урматтуу депутаттар, өзүбүздү сыйлай алсак, биз башканы сыйлай албайбыз. Рахмат. Рахмат, экинчи микрофон. Саламатсыздарбы? Азыркы эле суроо боюнча мен отставкага кетүү суроосун койсоңуз, президентке барып сүйлөшөм деп атасыз. Отставкага кетүү анткени бул биринчи жолу эмес. Бул мырзанын артынан сүйлөнүп аткан сөздөрчү. Ошол себептен мен отставкага кетүүсүн талап кылат элем да. Рахмат. Эдил Байсаловдун.